2 күн болду. Тажик тарап мындайча айтканда Кыргызстандын аймагына же такталбаган жерге дейбиз, кыргыздар турган жерге бастырып кирип, экинчи жолу миномет менен да атты деп да маалыматтарды уктук. Бул биринчиси эмес. Өткөн жылкы дагы окуя баарыбыздын эсибизде. Бул көрүнүштөр эмнеден улам болуп атат сиздин оюңузча? Биринчиден ички биримдигибиздин жоктугунда. Экинчиден мамлекеттүүлүк атрибуттарынын ушунчалык төмөн деңгээлге түшүп кеткендигинин негизинде. Үчүнчүдөн ошол эл аралык же кошуна мамлекеттер менен кызматташтык өз деңгээлинде жүрбөй аткандыгында. Анын себептери көп. Себеп мен дайым мисал келтирип айтам. Эгерде күчтүү, бакубат, мыкты турган, ынтымак турган, ата энесинин тилин уккан, күйөөсү менен аялы ынтымакта жашаган, тууган уруктуу кошунаң болсо, анын тооктору же койлору корооңду бузуп кирип кетип, анча мынча эгиндериңе зыян келтирип койсо дагы сылык сыпа сүйлөп, мындай маселенин чечесинде алып чыгып кетсеңиздер, тоокторуңуз биздин өсүмдүктөрдү чокуп койду же тебелип кетти дегенди. Эгерде бир алсызыраак, айткан сөзүндө бекем турбаган, чалдык үйдө жүргөн, жеңил желпи кошунаңыздын тооктору кирип кеткен болсо, керек болсо таш менен уруп, томолото коюп, эч ким көрбөй койсо ошол жерден союп деле жеп алат. Өлкөлөр деле мамлекеттер ушундай. Эгерде кадыр барктуу болуп, мындай бир айткан сөзүндө туруктуу болуп, кебелбес кандайдыр бир позицияларда турган болсо, алар менен башкача мамиле болот. Алар менен башка саясат жүрөт. Мамлекеттин чоң кичүүлүгүнө карабайт. Мына Прибалтика өлкөлөрүн караңыз. Биздин бир чүй областыбыздай болгон өлкөлөр. Израилди караңыз. Дүйнө жүз эсептешет. Эмне үчүн? Себеп алар күчтүү, сабаттуу, анан момундай бир муштундай түйүлгөн өлкө. Буга катар эле, мисалы, жол салып бергенде, ал Барух менен Тажикстандын аймагынын ортосунда байланыштыруучу жол болот. Ооба, статусу жер биздики болгон менен эми пайдалануучулар Тажикстандын жарандары болот. Азыр эми социалдык тармакта көбүнүн койгон суроосу, жол салып бербей коюуга биздин аргабыз жокпу деп суроо коюп атышат. Жолду салынышы эмне үчүн маанилүү Кыргызстан үчүн? Эми бул мындай да биринчи, биз баягы биздин жерде деп атпайбызбы? Бирок булар айтып атат, мага деле ачык, жок, бул силердин жер эмес. Бул биздин жер дейт. То есть булар баягы талаш жер деп атат да. Биз айтып атабыз, жок, бул талаш жер жанагы. Силер талашып атпайсыңар, кийин 275. Ошол такталбаган жер. Такталбаган чек ара тилкеси. Ал талаштар эмес, такталбаган эмес. Алар биздики дейт, биз. Бул жерде, бул жерге тиешеси жок, бул биздики эле деп. Ошон үчүн булардын жанагы айтып атпайм, булардын баягы ойлогону, иш жүзүнө ашпаганы, булар ошол жерди, жана Головнойдун тоонун этегиндеги жерди биздики деп талашкан да. Ошол жерде даже биздин жаран жашайт экен, үйү бар экен деп эстедиңерби? Мына ошого такаган да, бизди ошого ээчип барып, анан ошол акырын жетелеп барып бир нукка салып алайын деген да буларчы. Бирок биз ошону билип туруп, анан биз айттык, жок, бул биздин жер, талаш тартыш жок. Бул жөнүндө биз силер менен даже сүйлөшпөйбүз. Мына такталбаган жер. Анан ошондо алар жана 24-27 жылдык картаны көтөрүп чыгып атпайбы? Мына силер кыргыз өкмөтү мурда таанып, ушул 24-27 жылкы документти колдонобуз. Анан 89. Анан мен ошондо айттым, ам үчүн 58-59 жыл жок. Себеби 58-59 жылы ал биздин жерлер. Ошондо даже булардын СОГЕ, анда Ленинабад область полкомунун решениясы, өкмөтүнүн кагазы чыккан токтому. Бизде телеграмма бар булардын өкмөтүнүн ошол кезде, ушуну тааныйбыз деп. Ошондо бир нерсени унутуп атат, эч ким билбейт аны. Айрым бир жанагы анча-мунча ушул маселеге катышкан Исмаил Сааков, мен да 3-4 эле билебиз. 1460 гектар жерди, биздин жерди булар пайдаланып жүргөн. Биз болгону бир 400 эле гектарды пайдаланып жүрөбүз тажик жеринен. А булар 1400-1600 гектар жерди. 4 эсе көп жерди булар көп пайдаланып жүргөндө, мына ошон үчүн 58-59 алып коюшкан булар. Ошон үчүн биздин ошол кезекте 2006-жылы биздин өкүлдөр, комиссиянын өкүлү түшүнбөй кол коюп салган да.
Mına ошону бүгүnkүгө чейин мен ойлойм азыр дагы азыркы биздин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын алдына деле ошол эски пластинканы, патефонду, эскилеу музыканы ойнотуп атат болуш керек да буларчы. Бул бир жер эч качан алардык эмес, жер биздики. Биз ошону тааныйбыз. Ошондуктан жанагы биз жанагы жол булардын 3 вариантын кабыл албай койгонбуз. Анан жана элдин кайрылуусу, ал бул жерде Бишкекте отуруп алып, биз кабинетте жылуу жумшак отуруп алып айта беребиз. А бул Аксай элинин, Баткен областынын элинин талабы болчу. Ошондо мен, Курбанбай Искандаров, Курсан Асанов, транспорт министри Баткендик жигит стат секретарь, унутуп калдым аты, кийин аны да соттоп ошон үчүн кубалап жүрбөдү, куугунтукталып. Ошол төртөөбүз барып ошол эл менен жолукканда эл туруп айткан: "Ай, өкмөт мүчөлөрү келип турсуңар, рахмат" деп, головнойду атпады 14-жылы январда. Ошол чатакты басканда барган: "Ай, башыңарды оорутпагыла, бизди да оорутпагыла. Мына биз бүт айыл болу жерде миңдеген киши турабыз. Бобуреки биринчи Көкташ Аксай деген жолду салгыла, тоонун этеги менен. Экинчи запаснойду жолду да Аксай Рабат деп салып койгула" деп эки талапты эл койгон. Аны биз бул жерде Бишкекте отуруп аны кайдан билебиз? Биз баягы жер талаш тартыш деп эле жүрөбүз да. Ошол жерде элдин талабы болгон. Ошол жерде кана транспорт министри эмне келбейт дегенден анан ошол стат секретарды Максатбек Тыйканов жөнүндө. Максат Тыйкановду стат секретарь болчу транспортто, зам министр. Анан ошол кишини алып келгиле дегенде мен түнү жүндө премьер-министр Жантөре Сатыбалдиевге чалып, мына эл ошол кишини алып келгиле, транспорт министри эмне болуп отурат, биздин бала билет бул жерде деп туруп чакыргыла, бул жерден өткүлөгөн. Мен аны түн бою чакырып, түн бою учуп барган, ал машина менен жетип барып, анан жолугушудан ошол киши да катышкан ушул жерге. Ошол талап болгон. Кийин анан алар менен сүйлөшүп 3 вариант, анан макул дегенден кийин анан айттык, мына ушул дегенде анан баягы айласы кетип макул болушту. Макул болушуп, бирок Максат Тыйканов мен транспорт туруп жана көпүрөнүн эмелерин, жабдыктарын ташып келет, өткөрбөй койбоду булар. Эртеси эле 2-3 күнөн көрдүңөрбү, бул кантип ишеничке болот буларга? 270 метр хорошо, эч качан чегара делимитация, демаркация болгондо биздики деп талашпайбыз деп Бакиевке кол коюп берип атат да, кайра келип туруп бүгүн Мадумаров ушинтип тааныган деп туруп тескери ойноп атса эмне кылабыз? Аларга кошулуп, айрымдарыбыз ага кошулуп кетип атсак алар тарапка. Мына ушундай көп нерселер бар да. Ошон үчүн бул жерде бул элдин талабы болчу. Жер биздики, биз курабыз. Албетте, ал коңшу мамлекет, коңшу эл. Ызычуусу болбосо, жолду жарып бузбаса, пайдалансын. Биз деле пайдаланып атпайбызбы? Кытайга, Россияга баратканда алардын жолдорунда туурабы? Анан алардын жолу мен Кашгарга бардым элем, Кашгарда жол Кыргызстандык болсун деп мен чыккан жокмун да. Булар ошондой кылып атпайбы? Бакиевди атап калдыңыз. Бул төрт көчө маселеси качан башталган? Эми төрт көчө маселеси бул 2004-жылы башталат. 2004-жылы январдабы, февралда, негизи булар 2003-жылдан бери баштап келаткан. Баштап келатып эле ушул биз Россияга электроэнергия сатмак элек, Өзбекстандан өтпөй калдык, алар жаап салды, чегараны минировать этип койду. Ушул силерге кайрылып атабыз, тууган элбиз, жардам бергиле. Ушул биз Баткенден Канибадамга электр чубалгы тарталык дейт. Канибадам менен Баткендин ортосу 54 километр. Бирок чегарага чейин 18 километр жер. Анан биз 18 километр жер тилкесин бизге бөлүп бергиле дейт. Анан кийин болсо биз силерге берип турабыз, силер бизге берип турабыз. Анан силер аркылуу биз Россияга, Казакстан аркылуу алып кетелик. Россияга бир 2 миллиардтан ашык киловатт саат электроэнергия саткан атабыз. Бизге аябай керек болуп атат деп 2003-жылы баштаган булар. Алганда биринчи президент макул болуп өкмөткө тапшырат. Андыл кезекте Раматлык Николай Тимофеевич Танаев эле ал 2004-жылы майда барып,
ошол жанагы ачылышына катышат. Анан алар келишимди ошондо жиберет. Келишимдин аты мындай: Кыргыз өкмөтү менен Тажик өкмөтүнүн ортосундагы келишим. Эки тараптуу жер тилкесин бирин-бирине бөлүп берүү деп аталат да бул документ. Кыргызстан аларга 18 километр, 104 гектар деп коет ошол жерди. Булар бизге бир 5 гектар жерди бермек. Болгону. Себеби биз Айгүл Таш Самат деп электр чубалга тартпадыкпы Баткенден Лейликке чейин. Ошону ош жерден жанагы 275 метр жерден ош жерден өтүп жер тилкесин. Биз 5 гектар болгону менен бирок эки нерсени сурадык. Уш жерден электр чубалга өтөт, ушул жерден. Анан уш жерден автоэстакада деп, мында көпүрө деп сураган эмекенбиз да. Анда ушуну чечелик деп. Анан алар айтты, жер биздики деп. Жер силердики эмес. Жер биздики, ал силер биздики дейсиңиз. Бул такталуучу жер. Талаш-тарыш болуп аткан деп. Анан ошондо сүйлөшүп эметип анан кийин өкмөт токтом кабыл алып туруп, анан кол коебуз дейт, бирок анан революция чыгып кетип, март билесиз, болбой калды. Анан булар 2004-жылы майда баштап, 2005-жылы майда бир жылда бүтүп койду жанагы Баткен Канибадам деген электр чубалганы бир жылда эле тартып койду. Бир 3,5-4 миллион доллар таап турупчу бүтүп коюп, анан биздин өкмөткө кайрылат. Келгиле ушуну эксплуатацияга берип атабыз. Силерге рахмат, ыраазычылыгы билдирелик, келишимге кол коелук дейт. Анан биздин ал кезекте революция деген премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Курманбек Садырович Бакиев болуп калган. А киши барат. Барганда алар келишимде момундай дейт. Анан а киши ош жерден анан айтат: болуп тур, бирок бир пунктту кирип койгула дейт. Эмне десе? Азыр 275 метр. 18 километр алдааны Кыргыздын жеринден өтөт. Аны силер танбайсыңар. Жок, танбайбыз. Силердин жер, биз силерден сурабанды атпайбызбы? Жер бергиле. Колдонуп туруучу. Убактылуу арендага сурап атабыз. Бул силердин жер. Ал жерде талаш тартыш деле маселе жок. Ал ылдый жер, жанагы 275 метрди ылдый карасаңыз ылдый. Ошондон бир топ километр алыс жерде да ал жер. Кийин ошонун негизинде ошол кезекте Баткен губернатору Шадиев, Аскарбек Алимбекович, Алимбаевич, ал киши эме кылган, токтом менен ош жерден 100 гектарды бир 4-5 чарбадан алып бөлүп берген, чын эле. Суу баскан жер, суу баспаган жер деп туруп бөлүп берген ал. Аларга бердик. Бирок алар жанагы 5 гектарды бербей, анан биз 2,5 километр жана электр чубалганы бөлөк жерден өзүбүздүн территориядан алып өтпөдүкпү? 11-жылга чейин берген жок. Мунучу. Анан 2005-жылы майда барып туруп, анан биздин экинчи президент, анда премьер-министр болчу, президентим айтат: "Бул жерге 6-пунктту киргиле" дейт. 6-чы этигилер эмне дейт? Айтат: "Кийин делимитация, демаркация болгондо Тажик тарапка бул 275 метрди силер 49 жылга Кыргызстан $1 арендага алган, демек буну Тажиктин жери тааныдыңар, бул Тажиктин жери" деп туруп, кийин делимитация, демаркация болгондо чек ара маселеси ушуга шилтенип, ушуга таянганга болбойт Тажик тарапканга деп туруп ушинтип, тигилер айласы кетип, анан кол коюп берген ушул пунктта. Бүгүн бул жөнүндө эч ким айтпайт. Алар бүгүн айтып атпайбы? Мына азыр интернеттен окуп калдым, бүгүн Согдиянын губернатору: "Силер 49 жылга алып, $1 алып, демек силер бир тааныгансыңар." Анда бул сабатсыз губернатор, анда коңшу мамлекеттин президенти жумуштан алыш керек. Жанагы, сен эмне деп атасың? Сен аброюн, тажик чиновниктин аброюн, билимдигин деңгээлин түшүрүп атасың. Келишим бар 2005-жылы кол койгон. Биз буга эч качан шилтеге жазаганга акыбыз жок. Муну парламенттен өткөрүп, ратификация кылып, Тажик парламенттен кыргыздарга эмне дүйнөсүнө уят кылган атасың деп айтып коюш керек да. Мына бүгүн азыр эле эртең менен Азия Плюс деген сайтка ушуну билтеген губернатор, биздин Баткен губернатору Абдикерим Алимбаев жооп берип атат да, ушундай деп. Абдикерим Алимбаев ага караганда 10 эсе өйдө деңгели. Бул чек ара маселени, чек ара кызматын жетектеп жүргөн, бул да жетекчи. Бул жөн эле көчөдөн барып, баягы
Баткен областынын губернатору болгон жокtu. Бул билимдүү инсан бул киши. Кыргыз элим, жерим деген. Мен аны билем, а киши кол алымды иштеп калган. Анан ошондойлорду эске алып жүрүш керек деп билиш керек. Мына демек бүгүнкү күнү тажик тараптын укугу жок. 275 метр меники, силер 49 жылга алганда айтканга да укугу жок. Мыйзам боюнча укугу жок. Эл аралык мыйзам боюнча, тажик мыйзамы боюнча, кыргыз мыйзамы боюнча да укугу жок. Укугу жок. Бирок тилекке каршы мен ойлойм, азыр менин коллегам, ошол мурдагы коллегам Ятимов. Жок, тигил губернатор Баткен Абдыкерим Алимбаев. А киши азыр жооп берет болуш керек. Мен сени сыйлайм, менин коллегам, бирок окучу оку. Же тамга тааныбайсыңбы деп жооп кайтарып коюш керек да азыр жага. Себеби ал мына тажик айтты деп дагы бир топ биздин жарандар документтерди көргөн эмес да, мунун баарын билбейт да бул фактын. Анан отуруп алып үйдө баягы ойтоону сүйлөгөндөр да жок эмес да, ошон үчүн азыр мен ойлойм Абдыкерим Алимбаев күтпөй эле баягы ким качан эмне дейт деп ага жооп берип аткандан өзү сурабай уруксаттан жооп бериш керек. Оку. Ал бир, экинчиси ал эми баягы протокол, келишим тигил бул дейбиз. 11-жылы, 2011-жылы биз парламент келгенде ошондо жана айтып атпаймынбы? Исмаил Саков башка депутаттар болуп турган ошондо бул эмне деген деп туруп бул же жол берип бербесе, момунда пункт жазылса, аны аткарылбаса, биздин өкмөт башчы, президенттин милдетин аткарчу Бакиев барып момунда пункт 6-пунктту кийирип, ошого кол койдуруп келсе да, тигилер тоготпой биздин жер деп атса, жол берилбейт деп атса да, тажиктер сүйлөп атса, бул эмне деген, анда өкмөт бону отзывать этирип колун тааныбаш керек дегенде, анан Бабанов премьер-министр болчу, ошол келип анан Бабаны ошондо билесиңерби, премьер болгондо Кумтөрдүн жерин алып, ошондо ушул документти да чакыртып алган. Чакыртып алганда ошондо Бакиев кол койгон келишимде. Ошол болгондо биз тааныбайбыз деп чакыртып алган өкмөт, тааныбайбыз деп. Бүгүн анан баягы бүгүн там бүтүн Кыргызстан күнөөлүү, же тиги күнөөлүү, күнөөлүү деп эч ким күнөөлүү эмес. Жок, ал чакыртылган, ал уже бүттү, иштебейт. Жок, ал жокко чыгарылган документ. Анан бүгүн ал жөнүндө таянып, ал жөнүндө сөз да болбош керек. Укугубуз жок. Жокко чыгарылган нерсени көтөргөнгөчү. Мадумаровдун тегерегинде бул маселе кайра көтөрүлдү. Ага президент дагы айыптады ушул протокол боюнча. Сиз эми азыр коопсуздук тармагын билген адис катары. Анда бул маселе эмнеден улам чыкты? Президент жөн эле мындай пикирин айткан жок. Ал жерде бул маселеде Мадумаровду түздөн түз айыптаган учур болду. Бул шамал каяктан согуп атат? Бунун мен ойлойм, бул жанагы кээде бир саясатчылар колдонуп калабыз го, ички күчтөр, сырткы күчтөр депчи. Ошол ички душмандарыбыз да бар, бийликтин, ошол эле президенттин, Мадумаровдун, кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттин душмандары бар. Сырткы душмандарыбыз деле бар. Муну же сырткы душмандарыбыз жазады, же ички душмандарыбыз жазады. Сырткы душмандарыбыз деген мындай. Биринчи президент, экинчи президент учурунда Кыргызстанда коңшу, айрым коңшу мамлекет, мына бүгүн аталып аткан мамлекеттин айрым жетекчилери, чиновниктери баягы эки тараптуу жолугушууларда баягы акырын отуруп алып, анан ошол биринчи, экинчи президентти алдаган учурлары болгон. Кыргыз-тажик чек арасы иштер жакшы өнүгүп кетет эле, бирок силердин бир момундай министриңер, момундай депутатыңар, момундай аким, губернаторуңар бар экен, момундай чиновниктер бар экен, момундай миттеш деген замыңар бар экен деп туруп булар көп мындай эме кылышчу да атайын. Анан жамандап коюшчу да. Кыргыздын кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын талашкан комиссиянын мүчөлөрүн жамандап коюшчу. Бербей атса, алардын ой иш жүзүн ашпай атса, анан албетте эмне кылыш керек? Бөлөк акылын таппай атса, документтин баары каршы болуп атса, анан жамандап кылыш керек да. Анан алар бул кыргыздын психологиясы болот да, кыргызга кыргыз эле душман бала өтөр. Булар муну жакшы өздөштүрүп алган. Анан акырын ошентип койсо, анан биринчи, экинчи, кийинки үчүнчү президентибиз Алмашашевичтер деле баягы биринчи убакта ушуга илинип калып, бирок бат эле
кайырмактан түшүп түшүнүп калышты да жол берчү эмес. Бирок бир эки кишилерди алып койгон учурлар болгондо акырын бөлөк жумушка жиберип же кызматтан алып койгон, комиссиядан чыгарып койгон болгон. Булар ошол амалды азыр кайра пайдаланып атышат. Мен буга мындай пайдаланган жок деп айта албайм. Мүмкүн пайдаланып атат. Ойлосоңор, эмне үчүн тажик тарап президент айтпадыбы? Чек ара маселесин талкуулаганы келсек, алар ушул силер момунткенсиңер, протоколго кол койсуңар деп туруп ушуну көтөрүп ишти алдыга жылдырбай атат деп. Демек булар биздин президентти алдаганга аракеттенишкен. Мен ойлойм, муну деле биздин президент түшүндү болуш керек. Булардын алдап атканын, булардын кароюн түшүндү болуш керек. Жана аякы учурда президент мындай көп бул жөнүндө мындай айтпай калбады. Бул туп-туура кылды. Туп-туура кылды. Аралашпай, өкмөт барбы чечсин. Булар ошол, мен ойлойм, тиги тарап ушул президентти дагы, анан биздин жанагы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын да алдаганга аракеттенип атат ушундай. Тигини жамандап коюп, бул да кагазды бере коюп, тиги кагазды берип коюп. А кагаздын тарыхын мен сизге түшүндүрүп бердим, Ал вообще суу кечпеген иш. Демек алар билбейби? Билет мунун баарын. Бирок керектүү нерсени берип атат да. Же бул, же болбосо. Ички биздин айрым чиновниктер, кызыктар күчтөр бар. Ошол эле президент менен Мадумаров тытышсын. Ошол эле улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, мамлекеттик комиссиянын, өкмөттүк комиссиянын, чек ара боюнча комиссиянын төрагасы ушул мүдүрүлүп жыгылса, башын жарса дегендер жок эмес. Алар деле ошол баягы кагаздын аягын кесип салып, Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков деген фамилияны өчүрүп, Жапаров деп жазып коюп, анан акырын берип атат буларгачы. Булар да бар. Албетте ал чиновник берип атса, апа кол алыңды иштеген. Анан булар деле ишенет да. Ташиев деле ишенет. Миште берип атса, анан кантип мен токтом. Чын ушундойго дейт да. Демек бул баягы оюнчулар бар. Алардын Кыргызстандын да, кыргыз элинин деле кызыкчылыгы кереги жок. Алардын өзүнүн герт башы, бир мындай өзүнүн жеке ойлору бар, ошолорду иштинде. Канчалык буларга өлкөнүн ичинде сырткы күчкө да, ички күчкө да жана кызыктар тараптарга да кыргыз коому бөлүнүп, кыргыз бийлигинде бөлүнүп алып, бирин жамандап, ушактап, бирине каралаган көп болсо, сырткы күчтөргө да, ички күчтөргө да бул керек.